Ошо Ташиевке, Садыр Жапаровка жардамыбыз ошол. Биз дагы болгон нерсебизди айтып атабыз. Эми биз аяка жете албайт экенбиз. Анда кызыл китеп менен өткөрүп бергенге даярсызбы муниципалитетке? Кезип берип салыңыз анда тротуарды. Билем, андан араганда биздин жерлер турат. Ушу баарын элдин рызкысын баарын эле тартып алып берип атасыңар. Бир сарпашукка эмне эле алыңар жетпей атат. Сарпашук башка жерде деле алсын. Мен деле торкенттик болом, ошо сарпашуктун эжелери болом. Тарын мактур тарынсын. Тротуар деген ат эле болбосо, башка эч кандай тротуардай кейпи жок. Тарпаш убагында алып коюп, бардыгын сатып бериптир. Жада калса мына азыр айтсак столбода меники деп атат. Сарпашуктун жери, элдин баары билет, Кудай билет бул жерди. Бүт Сарпашук. Бирок ошол келип туруп вокзалдын жанына келгенде токтоп калып атат да. Мына биздин көчө ушинтип немеге сотникке чыктык, ушуга тазалап алып, өзүбүзгө бала чака ойной турган жерди уюштуруп алалы деп. Анан эми жок жактагылар бизди карабайт экен. Мурда бизде тротуар болчу мына жерде. Эл ушул жерден өтчүбүз. Тротуар эмне айтыш керек? Турбай тротуар. Эртең мен бул жерге келип брусчатка коюп, могул жерди жасай баштасам, сиз айтасыз да, бул мен кызыл китеп менчик меники бул жер депчи. Үй нарушение менен салынган деп эле эсептейм да, бардыңыздар көрүп турасыздар. Эми тротуарда адамдар басуу үчүн жол го. Үй. Жерди сатып алдым Кулой акеден. Кадимкидей кызыл китеби бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн биз Токтогул шаарыбыздын вокзалдын Кенжетаев көчөсүндөгү тротуарында турабыз. Бирок өзүңүздөргө көрүп тургандай, тротуар деген ат эле болбосо, башка эч кандай тротуардай кейпи жок. Анткени бул жол каралбай калган. Бүгүнкү күндө биздин жаш балдарыбыз, биздин Токтогул шаарынын тургундары кооп жаралып, алар мондай Кенжетаев көчөсү менен чоң жол менен басканга аргасыз. Анткени тротуарыбыз жок. Кечээ күнкү сессияда Тротуарлар боюнча бизде Кенжетаев көчөсүндө больницадан келаткан жолдо сол тарабында тротуар бар. Бирок ошол келип туруп вокзалдын жанына келгенде токтоп калып атат да. Биздин балдар ошо жол менен басып атат. Вокзалдан ошол Бөкөнбаев көчөгө чейин ал тротуар уланыш керек. Ошол жерде биз балалыгыбыз өткөн, чоңойгонбуз. Ал жер абдан жашыл, сонун жер болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн эч кандай бир мындай жашылдандыруу, көрктөндүрүү деле иштери жүрбөй атат. Бул биринчи суроо. Экинчи, ошол жерде Кенжетаев көчөсүнүн сол тарабында, вокзалдын территориясында, мындайча айтканда, Неман аптекасы турат да. Ошол мага суроо да сизге. Айтыңыз, ошол Неман аптека бул арендада турабы, же болбосо кызыл китепте? Протоколдук тапшырма берилди мэриянын кызматкерлерине. Мэрия биздин юрист менен жер адисибиз бул понедельниктен баштап ушул тротуар боюнча иш алып барышат. Абдис Өркулов көчөсүнөн баштап Бөкөнбаев көчөсүнө чейин бул тротуар чыгыш керек. Тилекке каршы Бөкөнбаев көчөгө чыгып аткан жерде дагы ал жерде курулуш иштери бүгүн башталган экен. Биз алардан сураганда ошол 2 сотук жерди мурунку мэрияда иштеп кеткен Кулой акеден сатып алдык деген жоопту алдык. Болчу экенин билбейм, иши азыр силер айтып атасыңар. Мен билбейм. Эми эски тротуардын изи ушул жерге келип такалып атат да. Менин атым Максатбек, Шейшенбек болуп. Бул жерди сатып алдым Кулой акеден. Кайсы жылы? Жакын эле 2 ай болду. 2 ай болду, 2 ай болду. Канча акчага? Акчаны эми өзүбүзчө эле ичара сүйлөшкөнбүз, бирок көп эле акчага. Көп эле акча. Миллиондон көппү? Жок. Бираз жетпей калды. Жетпеди. Бул жер деген Документтерден эмне документтер бар сиздерде азыр? Документ кадимкидей кызыл китеби бар. 2 соттук жер ошондо. 2 сотка жетпеген жер. Узуну 35, турасы 5. Урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жерлер тротуар болгон, бул тарап бак болгон. Бирок бүгүнкү күнү мыйзамсыз курулуштар болуп, эч кандай бир жакшы иштер жүрбөй атат. Эгер ушундай кайдыгерчилик болсо, мен ойлойм, биздин Токтогулда эч кандай өнүгүү өсүү болбойт. Ошон үчүн келиңиздер бирге кайдыгер карабай иш алып барайлык, урматтуу Токтогул шаарынын тургундары. Антпесек биздин балдарыбызга, биздин жарандарыбызга чоң жол менен басканда коопсуздук жаралып атат. Ошол бул эле эмес, Токтогул шаарында дагы Черноткач көчөсүндө ошол жердин жашоочулары мага кайрылып кеткен. Ал жерде да тротуар маселеси көтөрүлүп атат. Токтогул көчөдөн баштап Первомайский көчөгө чейин сол тарабында тротуар маселесин ушул 24-жылдын бюджетине киргизгенге
аракет кылабыз. Эмне үчүн тротуар менен баспай атасыңар? Жок болбойбу? Жок болуп атабы? А мурун бар беле, билбейт белеңер? Жок болчу. Assalomu alaykum. Aka, эмне тротуар менен баспай атасыз? Тротуарда басам. Балдарыңызды өзүңүз ээрчитип келе атасызбы? Коопсуздугуна карап. Тротуар болуу жакшы болмокпу негизи? Сонмонмокто тротуар. Assalomu alaykum bir туугандар. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Пешеход жок бул жерде. Биз өзүбүздүн нерсебизди сактап Боге! араң өтүп кетебиз. Анын колдон келсе могу жака мындай өз негизи мыйзам чегинде бар болуш керек да. Бир суроо. Эмне үчүн тротуар менен баспай атасыңар? Жок да берди. Тротуар жокпу? Жок. Илгери бар беле? Жок болчу. Assalomu alaykum agay tуугандар. Мен бүгүн ошо кайрылуум себеби райондук кеңеш, мэрге, райондук депутаттарга, биздин прокуратурага ушу вокзалда илгертен бери жерде тротуарыбыз бар эле. Мына эми ошону дагы вокзалдын ээси Сарпаш убагында алып коюп, бардыгын сатып бериптир. Эми бала чакадан жолдон мектепке баргандан бизге коопсуздук болуп атат. Жолдон машиналар тынбай өтөт. Биягыбыз болсо зумной, элдин эмеси тыгымы көп. Вокзалга машина көп келет. Балдарды күндө алып өтүп, алып келгенге туура келип калып атат. Сиздерден суранам, жогорку кеңештин депутаттарына, сиздерден суранам. Ушу Сарпашевдин бир адамга алыңар жетпей койду. Урматтуу Камчы Ташиевич, Садыр Нуркожаевич, сиздерге да кайрылам. Ушу бир адам экен Сарпашев, баарын сатты, баарын жеди, коку жеринен бери, элинен бери. Ушу кымындай вокзалга эл үчүн бир күйүп, ушу жерибизди берип койгула. Жада калса мына азыр айтсак, столба да меники деп атат. Трансформатор да меники деп атат. Эртең күнү кирбейсиңер, мына жерди тазаласаңар тазалагыла, мен бербейм деп. Эме болот. Ушуну бир жакшылап текшерип, чечип берип койсоңуз. Ушул биз мына кошуна колоңдун элдин атынан сураганычыбыз ошол. Мына биздин көчө ушинтип немеге сотникке чыктык, ушу жерди тазалап алып, өзүбүзгө бала чака ойной турган жерди уюштуруп алалы деп. Анан эми жогу жактагылар бизди карабайт экен. Мурда бизде тротуар болчу мына жерде. Эл ушул жерден өтчүбүз. Анан кийин эле бияка өтпөй калдык. Мына өзүң тротуардын кебетесиң көрүп турасың. Уже бардыгы кыйылап калды. Жок. Почти жок, бияка өтпөйбүз. Анан мына жерге өтөлү десек, зубныйдагылар дагы машинесин коюп алат. Биз кээде коркобуз, балдарыбыз мектептен келатканда тозобуз атайын. Ушул жерден тиги машина коюп кетпесин деп. Булар дагы тиги вокзал кылып атышты, неме кылып, мына жерде. Анан эми бизге жогу жактагылар биздин үнүбүздү угабы укпайбы, айланайын ошо бизге жеткилсең, ушул биздин акыбалыбызды. Мына жакшынакай жерди бүт шубакка бастырып, же өкмөт пайдаланбай, же эл пайдаланбай эле жөнүнө турат. Урматтуу депутаттар, жергиликтүү биздин бийликтиндеги ошо чоңдор, биз силерге кайрылып атабыз, эч жыйынтык чыкпай жатат. Муну вокзал жөнүндө, ушу вокзал жөнүндө ыйлап эле келатабыз, вокзалды айтып эле келатабыз. Биздин ичкүйдүбүз ушу мына биз мына 75ке чыгып калдык. Ушу жерде биз төрөлүп, ушу жерде чоңоюп, бала чакабыздын баары ушу жерден чоңойттук эле. Эми сырттан бир бала келип алып эле биздин ичибизди күйдүрүп атат. Силер берге эмессиңер деп. Ал бала Өзбекстандан келген. Бул негизи мен Сарпашевдин жери, элдин баары билет, Кудай билет бул жерди. Бүт Сарпашевдики. Ушу баарын элдин ырыскысын баарын эле тартып алып берип атасыңар. Бир Сарпашевка эмне эле алыңар жетпей атат. Сарпашев башка жерде деле алсын. Мен деле торкенттик болом, ошо Сарпашевдин эжелери болом. Таарынмактур тарынсын. Эми кичине нызап керек да. Эми ушу токтогул элин ушунчалык эле басмырлап эле биз дагы чыкпайт элек, мейли деп тиштенип, ыйлап сыктап жүрдүк. Эми келип алып мына автовокзалдын ошонун өкүл баласыбы, өкүл атасыбы иши кылып келип биздин ичибизди күйдүрөт. Тазаламактыр, тазалагыла. Мына жердин баары биздики. Жолдун чекесинен бери тозуп алам. Мен эч кандай эмем жок деп атат. А бул кандай антип экенге акысы бар. Биз дагы адамбыз да биз. Ушул жерде жашаганбыз. Биздин да укугубуз бар, айтканга эмебиз бар. Эми мен калган ушул жерде депутаттарга айтып атам. Биздин сөзүбүз да сиздерге жетер. Жөн эле сүйлөп аткан жокпуз. Ушундан бир жыйынтык чыгаргыла. Анан биз эми карап отурсак, эртеңки күндө бул столбаңар деле баары ушуга кирип кетет экен. Биз ушундан сурайт экенбиз да. Свет эчтекеси жок калат экенбиз да биз. Эми биздин эмени көрсөтүп атат. Ушу базарга жер жок. Муну кичинекей балдарды темсилеп эртең менен эз алдырабыз. Жетелеп мектепке алып барабыз, кайра алып келебиз. Бизде тротуар деген жок. Турсун өзү, ошо жер мурунку жер ошондой турсун.
Вокзалды өкмөт вокзалдын эми тазалык деген үчүн күрөшүп атат. Биз ошо Ташиевке, Садыр Жапаровго жардамыбыз ошол. Биз дагы болгон нерсебизди айтып атабыз. Эми биз аяка жете албайт экенбиз. Биздин бекте жергиликтүү депутаттарга кайрылып атабыз. Бизге ошол вокзалды биздин күзгүбүз ушул жер. Элдин баары ушул жерге келет. Баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт. Мына эшигибиз ушул жер, жүзүбүз ушул жер. Канча эл келет, Токтогулдун жүзү ушул жер. Бер көмүркана, мусоркана болуп калды. Аны айтып дагы жаман көрүндүк. Эми мына жерибизди алдырбайбыз. Буга киришкен. Мына мен деле 60га чыгайын деп калдым. Ушу Токтогул эме Исраил көчөдө чоңойгом. Мына бул жолу илгертен бар болчу да. Анан киче келе алып эле бул меники деген болбойт го дейм. Өзү вокзал жалпы элдики болсо, мамлекеттики болсо, мамлекеттин жерине акчалуу кишилерди ал өзү болбой атат го дейм. Алып тура эмес да, мындай адамгерчиликке жатпайт да. Бул Халилинин өзү пассат тараптан келип алып тура, эми каяктан кез айырмасы жок. Анда эмес. Адамгерчиликте болуш керек да. Элдикини элге коюш керек. Анан кийин бирөөнүн кызматынан пайдаланып эле көргөн жерде баз берген болбойт. Элдин мүлкүнө кол салбаш керек, мүмкүнчүлүк болсо. Ал туура эмес иш кылып атат да Халилин дагы. Биягын тозом, биягын жабам деген ал эмне ачкөздүк да. Эртең ал эле кетет, баары калат. Кудай буйрса биздин балдар неберелери бир чоңоет. Аны башкалар да базат да бул жерде. Ал туура эмес кылып атышат да. Өтө ачкөздүк кылган болбойт да. По тротуар боюнча эмне комментарий айтасыз? Кайсы тротуар? Балдардын тротуары боюнча. Тротуар эмне айтыш керек? Турбайбы тротуар? Тротуар турат ошо. Ушу тротуарды биз могу балдарга жерге тротуар салып беришибиз керек болот да. Жолдо өзүңүз деле каттайсыз машинаңы, билесиз. Кече күнү биз депутаттарга, жергиликтүү депутаттарга кайрылганбыз. Келип жардам берип койгула. Эми ар ким эле ушу гос объектилерди менчик кылып алганда барып тазаласаң келип айтат да, сен эмне келдиң бияка? Бул биздин территория депчи. Эми тротуарлардын баардыгы гос да өзү, мамлекеттики. Анан эми өзүңүз көрүп атасыз, балдар берде, жаш балдар нары бери өткөндө жолдун боюнан сигнал берип машина менен өтүп атат. Анан жерге тротуар болсо жакшы да, башынан аягына чейин турабы? Кандай дейт? Башынан аягына чейин мына тротуар турат. Эл жүрсө эч ким кой деп аткан жери жок. Турат бул тротуар. Ошо кой деп аткан. Жо биз кызыл китептин ичине сиз киргизе алгансыз өзүңүздүн документиңиздин ичинечи. Ал муниципалитет болуш керек да, демек элдик болуш керек да, эми элдик жер болуш керек. Кызыл китептин ичине кирип атканы менен бул жерден башка жерлерде эле мына элдер базы эле жүрбөйт. Жок, андай болбойт. Элге өтүш керек да, элдин балансыначы. Эртең сиз кетесиз, сиздин балаңыз бөлөк сөздү сүйлөйт, бунун баласы бөлөк сөз сүйлөйт. Эртең мен бул жерге келип брусчатка коюп, могул жерди жасай баштасам, сиз айтасыз да, бул мен кызыл китеп менчик, меники бул жер депчи. Ошол болуп атат да. А бир элдин брусчатка коюп жазаштын кереги жок, өзү асфальттер жакшынакай болуп турбайбы тротуар? Асфальт уже болбой калыптыр, өзүңүз көрдүңүз, ана биз тазалап атабыз, уже эметип кетиптир. Эми башка жерлерде, ушундан башка жерлеринде ушул тротуарлар ушинтип туруп атабы өзүнүн? Сиз Бөкөнбаев көчөсүнүн башка көчөлөрүн айтпайсызбы? Освещение, отургучтар менен жасалып атат. Мынандайынан кеткен көчөлөрдүн кайсысына тротуарлар? Жок эми. Ошол бардыгы уурлар болгон да, уурлар сатып жүрген, сарпашка окшогон. Артка кайруу процесстерин кылып атабыз. Мына элдин дагы могул жерде талабын аткарыш керек да. Эл дагы жашаш керек да. Эл дагы жашаш керек да. Жаш балдар өзү атат. Коопсуздук деген жок болуп атат, көрүп атасыз го. Бардыгы чыгып, ашарга чыгып ушул жерде мына депутаттарга биз кече кайрылган элек, бар келишти. Могу жерге жардам бергиле, эмне тротуар кылып бергиле. Эмнеге башка көчөлөрдө ушундай тротуарлар бар, освещение бар, именно биз ал башка жерлерде болуп атабы деп эле ушундай бойдон жата бериш керекпи сиздин оюңузда? Жок, жата бериш керек эмес. Тротуар өзү туруп атат го деп атат. Сиз өзүңүз деле базасызда ушул жер жашынакай болду. Жок, анда кызыл китеп менен өткөрүп бергенге даярсызбы муниципалитетке? Кезип берип салыңыз анда тротуарды. Эмне билем, андан араганда биздин жерлер турат. Кайсы жакта жер? Ошо көргөзүп бериңизчи, кайсыл жерге чейин сиздин жериңиз? Алдагы жерде. Жок, көргөзүп берип коюңузчу, жүрүңүз базып. Берагы бүт бардык эле бизге караш. Ошону көрсөтүп берип койсоңуз. Түнөгөсүндө ачты я. Элдикини мен сетем. Алат ушул жерде эми баягы асфальт болуп атканы көңүлүбүз кеткен. Ушул жерден баштап биздин чекте. Ушул жерден баштап чек. А тротуар кайсыл жерде болуш керек деп ойлойсуз анда? Тротуар өзүнүн ордунда туруп атат. Эми
Bizde деле мындай неме бар, план бар. Келечекте тротуар мына ушул жак үйлерден тротуар салыш керек деп мен деле ойлойм. Себеби дегенде эми тротуар тияктан же башка жерден болгондо элдер мындайына базып барбайт да. Элге мына көчөгө жакыныраак жерден любой эле жерде ошо көчө мына жерде болсо тротуар мына жерде болот да, туура. Жок, өзү эме да бул сайыз убагынан бери биз ушул жерде жашайбыз да. Ана менин даже агаларым ушул жерде футбол ойноп, ушу тротуарда жүрүшкөн, апамдардын ар бери, мери чоң вокзал болгон, туурабы? Анан бул биздин жерибизде эле тротуарды бияка чыгарып койгондо туура эмес да. Ну, талдар кетеби ошондо? Талдар кетишти. Булардын баарын эметесизби? Кандай? Быйылдан кийин жайында ушул жерден баштап туруп, башына этегине чейин биз жаңы типте кийин Забор. Забор коеюн деп атасызбы? Тарак тигебиз да. Эми мунагы талдардан бир аз неме, бир катар мындай жанагыдай ак кайын. Демек тоспаштайт экенсиз да. Декоративный ак кайын сыяктуу ушу дарак тигебиз деген оюбуз бар. Ошонун жанынан, ошо дарактын жанынан кийинки учурларда ошо план бар. Тротуарды ушун дарактын биягынан ошо тротуар кылабыз деген пикир бар. Себеби дегенде тротуар көчөгө жакыныраак жерден тротуар болгону жакшы өзүнүн туура эле. Маселе көтөрүлгөн өзү кеңештечи. Анан иш алып барып атабыз, мына эми баштайбыз буйрусачы. Иш башталды. Анан могу үй деле мыйзамсыз тем, могу кимдики болсо да жалко, бирок аракет кылабыз эми. Бул үйдү азыр мына тротуар келип бунун кандай болот деп, үйдүн прилегающий территориясы жок болсо. Но үй нарушение менен салынган деп эле эсептейм да, могу бардыңыздар көрүп турасыздар. Туурабы? Эми тротуарда адамдар басуу үчүн жол коюп үй. Жайда аптека турат да, аптека. Ошону мындайраак жерден ошо тротуар болуш керек деп ойлойм. Анда аптека кетиш керекпи алда? Жок, аптеканын жагында жол турат. Аптеканын бул жагы болгондо могул жер болуп калат атпайбы? Могу талдарды карабайсызбы? Жок, аптека азыр могу жол. Мына аптеканы карабайсызбы? Жок. Аптека 4 метр биякта. Эми тротуар 4 метр болду, чоң жол эмеспи? 2 метрдин жак бөлүндө тротуар ушеке батат. Азыр аптекадан ижараны сиз аласызбы өзү? Аптекада ижарада алынбайт, негизи биздин немесинде турат. Сиздин территорияңызда турат. Сиз могул автобекеттин ээси катары бүгүнкү күндө жооп берсеңиз, могул тротуарлар бүгүнкү күндө сизге карайбы? Бизге карайт ушул территория. Азыр могул жарандар өздөрү бул тротуар илгери элдики болчу деп чыгып атат да. Ушул тротуарды бүгүн сиз өзүңүздүн кызыл китебиңизге киргизип, ушул территория меники деп атасыз да? Мен киргизүү эмес, өзү башынан өзүнүн чегиминен эле иштеп атабыз биз. Мага чейин эле турган нерселер ошончо эле турат. А сиз бул автобекетти качан алдыңыз эле? Кандай жагдай менен алдыңыз эле? Автобекет эми сага буга чейин эле бир нече жол келип суроо бербеди элең, туура. Кыскача жооп бере берсеңиз, элге дагы түшүнүктүү кылып. 2009-жылы алганмын, аукционго коюлган. Ошондой болду. Бүгүнкү күндө сиз толук сиз ээсисиз, А сиз ошол жерде аукциондо эки эле адам катышкан, бири жанагы бала чычкандык бир депутат катышыптыр, экинчи сиз экөөңүз тең Сарпаштын адамдары мыйзам бузуучулук менен алган дегенге кандай жооп бересиз? Мен эч кандай мыйзам бузуучулукка неметкен эмесмин. Эч кандай мыйзам бузуучулук болгон эмес. Мен өзүм билем ал нерсени. Азыркы күндө могул жерге көмүрлөр сатылып атыптыр да. Ушул негизи көмүрлөр сатылбаш керек эле. Буга чейин биз да бир нече эскертүүлөр бергенбиз. Бул жерде жарандар дагы арыз муңдары менен келип атат. Ушул жерде чаңдарды жутуп атабыз, чөптөрдүн бардыгы жашылдандыруу солуп атат дейт. Буга кандай жооп берет элеңиз? Эми жашылдандыруу боюнча жооп бере турган болсок, бул жерге агым суу келбейт. Мына турган дарактарды мына камерага көрсөтсөң, ушул жерге мен 15 жылдай болуп калды. 300 түпкө терек тиккен. Ошо суу, агым суу келбегенден ушулар куурап калды. Сиз менен Сарпаштын кандай бүгүнкү күндө мындай мамилеси бар? Сарпаштын кишиси бул жерде Тазабек Сарпашев кайра-кайра келип эле жерлерин баарын ченеп эле ушинтип иш кылчы, сизди поставной деп айтат. Ошого кандай жооп берет элеңиз? Ал сенин эле чыгармачылыгың. Бул айтып аткан сөздөрдүн баарын сен эле чыгаргансың. Сарпаш менен демек эч немеңиз жок, мамилеңиз жок. Ал чыгармачылыгың сеники эле, сен эле чыгаргансың да бул сөздү. Сага эч ким деле айткан эмес, жөн эле өзүң ичиңен эле чыгарган сөздөр. Сен билесиң аны. Сарпаш менен эч мамилеңиз жок. Менин эч кандай мамилем жок. Болгону мен чоң иштеген бир мезгилдерде, болгону ошол мамлекеттин ишинде ким болсо иштей берет.
Бул жерде бир нерсе баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай бар да. Сиз өзүңүз ушул автобекетке директор болуп шайланганда кантип шайландыңыз эле? Кантип шайламады? Мамлекет шайлайт. Мамлекет приказ менен Менде мындай бир ой жаралып атат да, өзүңүз ушул жерде директор болуп туруп, өзүңүз банкрот болду деп туруп, анан кайра өзүңүз аукционго катышып сатып алып атасыз. Бул кандай бир кызыкчылыктардын кагылышы деген жагдайлар жаралган жокпу? Өзүңүз банкрот кылып туруп, өзүңүз аукционго катышып, өзүңүз сатып алып атасыз. Банкротту мен кылбайм, муну мамлекет сатат. Бирок сиз директор болуп тургансыз да, мен сиздин отчетторуңузду көргөм да, сиз банкрот объявлять эткенсиз да, бул жер өзүн өзүн бага албайт деп. Антип жалган сүйлөө. Мен эч качан банкротту мекеменин директору жарыялабайт. Мен ишке келгенде эле өзү банкрот болчу. Мен келе электе эле. Сиз ошол аукционго катышканда эч ким уккан эмеспи ушул жер сатылып атканын? Укса уккандыр, укпаса укпагандыр. Мен элден сурап жүрмөк белем, ким укту, ким укпады деп. Гезитке чыккандан кийин каалаган киши окуй берет, укса ука берет. Эч ким тыйбайт. Демек эч кандай мыйзам бузуучулук болгон эмес, сиз таза кардар болуп сатып алгансыз, э? Мен өзүм таза кардар болуп эле сатып алгам. Иштеп аткандан кийин билесиң да эмне болуп атканын. Каалагандар билсе билбесе ал өзүнүн иши. Жаап жашыруу болгон эмес беле негизи? Гезитке чыгып аткандан кийин каяктан жаап жашыруу болот? Жакшы. А сиз өзүңүз ошол Өзбекстандын Наманган шаарынан келдиңиз беле? Наманган шаарынан келгем. Ал жакта ким болуп иштедиңиз эле, эгер сыр болбосо? Мен ал жакта иштеген эмесмин. Ал жакта окуун бүтүп эле келгем. Кайсы окуу жайды бүттүңүз эле? Политехнический институт бүткем. Ташкент. Наманганда. Наманганда. Дипломдоруңуз бар беле ошол жакта? Диплом бар. Мен жаман таң калып атам да, сиз ошол жактан келип бул жакка кантип жумушка орноштуңуз, кантип бул жерге директорлук даражага жетип калдыңыз, анан кантип аукционго катышып кантип сатып алдыңыз деген көп суроолорум бар да. Бербейсиң ошол суроолорду. Яман интервьюнун алкагында берейин. Интервьюну мурда деле 2-3 жолу келип кетпедиби? Кайра сурай турган өзү сөзүң деле калбады болуш керек, сен туурабы? Демек Сарпашев менен эч мамилем жок дедиңиз, а? Мамилем жок.